Assalamu алейкум мекендештер, амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, мен бир эмес, бир-эки жолу дал ушул маалыматты ошол уктум да, тааныштарымдан дагы, бүгүн дагы группадан уктум. Эгерде Кыргызстандан Москвага иштеген келип аткан болсоңуз, анда лучше ID карт менен эмес, загранпаспорт менен келиңиздер. ID карт менен келгендерди көбүнө кайтара берди деген маалыматтарды. Ушул видеону көрсөңүздөр, ошол акенин голосун угуңуздар, андан кийин сүйлөшөлү. Салам алейкум, жердештер, кандайсыңар, тынчсыңарбы? Аэропорт Домодедовдон кетип атам. Тааныштарыңар болсо, Кыргызстандан келип аткан ID карт менен билет алып келбесин. ID карт менен билет алып келгендерди полный кайтарып атыптыр дейт азыр. Бирок жанында заграны барларды сразу загранына подтвердить кылтат экен. Заграны жок ID карттын өзү менен келгендер аркага кайтарып атат экен. Ошого тааныш-пааныштарыңар болсо айтып коесуңар, загран алып келсин билетти. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси парк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Анан жердештер, загран паспорту жоктор келгендер, жана бизде түндүк бар го, түндүк. Ошо түндүктөрүнөн көрсөтүшүптүр. Бизде ушундай ачкан Кыргызстанда десе, пограничниктер ал телефондон бизге өтпөйт. Биз паспортко печать урушубуз керек деп ID карт менен, киргенге запрет кылтат экен. Только загран. Биз печать урушубуз керек деп. Биректе балдар заграны жок, ошо түндүгүн ачып көрсөткөн экен. Анын өтпөйт бизге, биз телефондун кайерине печать урабыз деп. Ушул жагын дагы айтып коеюн. Алиги ID карт менен менде түндүк бар го деп билет алып келип алгандарым бар экен да. Ошону тааныштарыңар болсо айтып коесуңар. Лучше загран менен эле келе берсе эң жакшы вариант. Говорит и показывает Москва. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документтериңиздин мөөнөтү өтүп, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылып келүүгө такси кызматы керек болсо, анда сиздерге метро Волгоградский проспекттин 1-выходуна жайгашкан көп жылдык тажрыйбасы бар Алтынбек мырзанын командасын сунуштайбыз. Төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар, сиздерге ак жол каалайбыз. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, мен буга чейин дагы 1-2 жолу укканмын. Негизи бул Россиянын деле мисалы жарандары, буларда деле 2 паспорт болот, ID карт жана загран. Экөөтөң загран паспорт кошулган 2 паспорт болот, внутренний паспорт, анан загран паспорт. Эгерде кыргызстандык мекендешибиз ушул Россиянын жараны болсо, ал без проблема баягы ID карт паспорт менен Кыргызстанга барып келе берет. Бирок башка чет өлкөгө чыгам десе, мисалы Россиянын жарандары, алар сөзсүз түрдө загран паспорт менен чыгат. Жол болсо жасатышат, загран паспорт жок болсочу. Ошол сыяктуу эле балким ушул Россиядагы талап болуп аткан болушу мүмкүн. Бизге дагы силер келгенде загран паспортуңуздар менен келиңиздер. Биз печать урушубуз керек деп айтып атыптыр да. Анан түндүктөн дагы көрсөтүп, мына менин загран паспортум бар десе дагы, ал бизге телефондо өтпөйт. Загран паспорт керек бизге деп айтып атыптыр. Аны что печать басыш үчүн. Ошого атайын алыстан бул жакка келип атканда колдон келиши ошол загран паспорт менен келсеңиздер, ошого тоскоолдуктар болбосун сиздерге дагы. Бир аз болсо пайдалуу болсун деген ушул видеону тартып атам. Анан билет алганда эле ошол колдон келишинче загран паспорт алып, шашпай келе бериңиздер. Ушунча жол басып, анан аэропортко келгенде ушинтип ID карт бер, андай бер, мындай бер деген случай болбой койсун сиздерде туугандар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.